Анар қатарындабыз. Анар гүлдеген учур. Анардын алды тие баштаган. Боско каттуу анар. Мына гүлдөрү. Анарды өзүңүздөр билесиздер, ысыкты жакшы көрөт анар. Анарга канчалык ысык болсо, ошончолук жакшы болот. Анар дагы жалбырак төгүүчүлөргө кирет. Бадал сыяктуу өсүмдүк. Анчалык бийик өспөйт. Мына анардын алганын көрүп турасыздар. Анарда кадимкидей буталат, форма берилет, эски бутактары алынат. Азот, фосфор, калийди жакшы көрөт. Тузлуу жерде дагы өсө алат. Анар негизи бардык эле жерде өсө алат, таштуу жерде да өсө алат. Болгону ысык жетиштүү болсо болду. Мына анардын гүлү. Мына сиздер жеп жүргөн анардын мөмөсү. Мына ушулары биринчи түйгөндөр жетиштүү чоң анар болот. Мынакей анардын гүлдөгөнүнүн бардыгы кармабайт. Мына бул анардын мөмөлөрү. Мурда муну кооздук үчүн, гүл үчүн өстүрүп келишсе, азыр мына мөмө үчүн өстүрүшөт. Быйыл алган мөмөлөрү жакшы. Гүлдөсү дагы жакшы. Суук таасир берген эмес. Мынакей. Бул анарды 1500 метр бийиктикке чейин өстүрсөңүздөр болот. Анар багууну жакшы көрөт. Күрдүү, семиз топурактуу жерде дагы жакшы өсө алат. Мына достор, азын аулак анар боюнча сиздерге маалымат көрсөттүк. Биз менен бирге болуңуздар. Сиздер менен Бага Сүрүү Кыргызстан каналы болду. Биздин YouTube каналга катталып, лайк басканды унутпаңыз.